Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Сиздер менен биз бүгүн акыл эмгегинин маданияты сабагынан ажпокту көрүп, билип, түшүнүп, өздөштүрүү жана үйрөнүү деген теманы өтөбүз. Бул сабактан сиздер менен ушул ажпок деген негизи эмне, ажпок жөнүндө түшүнүк аласыздар. Андан сырткары ажпокту кантип түзөбүз? Анан ажпокту кандай нерселердин негизинде түзөбүз? Көргөнүбүздүн, билгенибиздин, үйрөнгөнүбүздүн негизинде түзөрүбүздү биле аласыздар. Бизге кечээ Айнура Каландарова эжебиздин өтүп берген сабагынан улам биз билебиз, суроолор аркылуу үйрөнүү, түшүнүү деген тема сиздерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Ошол теманы улай эле суроо аркылуу теманы ачып, түшүнүү, аны изилдөөнүн натыйжасында ушул ажпокторду түзөбүз. Ажпок деген негизи өзү эмне? Ажпок дегендин чечмелениши бул А. Адам, Ж. Жаратылыш, П. Предмет, П. Проблема, О. Окуя, К. Кубулуш. Мына адамды, жаратылышты, предметти, проблеманы, ар кандай окуяларды, кубулуштарды изилдөө үчүн түзүлгөн схема, бул негизги капыр агайыбыз айтат го, окуганыңда жазып оку, негизгисин бөлүп оку, негизгисин түшүнүп бөлүп оку. Андан сырткары чийип, сызып, мисалы таблица сызып, окуп үйрөн. Ошондо гана эсте калат дейт агай. Ошондо бизге жардам берүүчү бул таблица. Ажпок таблицасын. Ажпок түзүүдө биз эмнелерге маани беришибиз керек? Негизи ушул ажпокту изилдөөдө 38 суроодон турат. Мисалы, адегенде аты, заты, келип чыгышы, түзүлүшү, структурасы, белгиси, касиети, мазмуну, мүнөзү, байланышы, негизи, келип чыгышына балы, максаты, багыты, пайдасы, зыяны, өңү, көлөмү, сапаты, өлчөмү, себеп натыйжасы, таасири, окшоштугу, айырмасы, жакшылыгы, кемчилиги, жайланышы, орду, керектиги, баасы, салыштырмалуулугу, оң терс жагы, өзгөрүүсү, карама каршылыгы, бөлүкчөлөрү, башталышы, күчтүү жана алсыз жактары. Мына бир предметти же бир кубулушту же бир окуяны же бир конкреттүү нерсени алсак, ошого ажпок түзүүдө биз мына ушул 38 түрдүү 38 суроого жооп бере тургандай изилдешибиз керек. Биз эгерде ушул 38 суроонун баарына жооп тапсак, анда эң сонун изилдеп, өзүбүздүн эсибизде кала тургандай ажпок түзөбүз. Бирок ар бир темага эле, ар бир нерсеге эле бул 38 суроонун баарына жооп берүүсүнүн кажети жок. Кээ бирде ажпок түзүүдө 1-2 суроосу менен эле кызыктуу, түшүнүктүү түзүп койсок болот. Кээ бирде 10 ажпоктун 10 суроосуна жооп берүү менен түзсөк болот. Ал эми кээ бирөөдө болсо 20 суроосуна жооп берип, ушул ажпокту кызыктуу кылып түзсөк болот. Аны өзүбүз ошол темага байланыштуу жана өзүбүздүн изилдөөлөрүбүзгө байланыштуу жазып коебуз. Азыр биз кечээ балдар менен компьютер деген кичинекей 4 сап ырды окуганбыз. Ошол ырды окуп эле, ошол түшүнүгүбүз боюнча компьютер дегенге биз ажпок түздүк элек. Мында биз мектепте билгенибиз боюнча эле
окуп ырдан маалымат алдык, андан сырткары өз ара талкууладык ушул компьютер деген теманы. Балдардын билгенин талкуулап туруп, ошол бизде буга чейинки болгон маалыматтарыбыз менен эле мындай ажипок түздүк. Мисалы, аты компьютер, заты кремний, кремнийден жасалат экен. Качан башталган? 1943-жылы биринчи жолу жасалган. Ошол жасалган учурда эле эң чоң болуп жасалып, ал колдонууга ыңгайсыздыкты жараткандан андан кийин анан улам кичирейтилген моделдери жасалган. Компьютердин түзүлүшү: монитор, чычкан, клавиатура, системный блок. Компьютерде жөнүндө дагы эмне, компьютер менен эмне кылсак болот? Мисалы, интернеттен пайдалансак болот, маалымат алсак, оюн ойносок болот. Зыяндуу жагы ден соолукка, көзгө зыян. Өңдөрү ар түрдүү, мисалы ак, кара, боз болот. Дагы размерлери, мисалы үчүн өлчөмү чоң, кичине. Мунун пайдалуу жана зыяндуу жактары десек, пайдалуу деп туруп, эмнеге пайдалуу? Мына маалымат алууга пайдалуу, бизге көп маалыматтарды бат издеп тапканга жардам берет деп пайдалуу жагын коштук. Андан сырткары зыяндуу жагы, биздин ден соолугубузга зыян, анан туура эмес маалыматтарды туура эмес колдонгондо дагы бул ошол зыяндуу жагына кирет. Мен мына мисалы өзүмдүн практикамда ушул балдар менен бүгүнкү билимибиз менен бул ажиплокту доскага түздүк. Анан үйгө тапшырма берилгенде келгиле ушул компьютер жөнүндө дагы көбүрөөк маалымат билип, дагы көбүрөөк маалымат топтоп келесиңер, компьютер жөнүндө ажиплок түзүп келесиңер дедим. Буйрса эртең балдар бул бар маалыматтан сырт дагы компьютер жөнүндө изилдеп, жанагы 38 суроо боюнча дагы кенен маалыматтарды алып келишет. Бул ажиплок түзүү менен балдар бир нерсенин көп түрдүү жактарын изилдеп, ошону менен эле анын баары эсинде кала тургандай болот. Анда эмесе көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сабак эгерде түшүнүктүү болсо, сиздерге тапшырма, өзүңүздөр бир предметти же бир окуяны же бир кубулушту же бир адамдын алып, ошол темада ажиплок түзүүңүздөрдү суранам. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.